Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып сөзүмдү баштаймын. Назарыңыздарда Манас ТВда Куттуу Рамазан берүүсү алып барган Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, барыңыздардын бүгүнкү туткан орозолоруңуздардын бардыгы кабыл болсун. Бул айда кылган бардык жакшы тилектериңиздердин бардыгы орундалсын. Эмне максатты, эмне тилектерди, эмне дуаларды барын кааласаңыздар, Кудай Таалам бардыгын кабыл кылып, өзүңүздөрдүн максатына жеткен болсун демекчимин. Рамазан айы өзгөчө ай. Рамазан айы бул мектеп дейт. Рамазан айы өзүбүз менен өлгөнгө чейинки бир эсеп кысап кыла турган, өзүбүздү таныган дагы бир өзгөчө айлардын бири. Бүгүн ушул бүгүнкү берүүдө биз ошол жүрөктүн руханий оорулары боюнча, жүрөктүн руханий оорулары эмне жана анын даавалары кандай деген суроонун айланасында сухбат кылмакчыбыз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинин ага окутуучу Абдулбасит Крайч агайыбыз келди. Кош келипсиз. Котормочулук кызматта Манас университет теология факультетинин агайыбыз Шахмардан Орунбеков агай, кош келипсиздер. Рахмат. Негизи эле баягы биз оору дегенде мындай физикалык, материалдык оору дейбиз. Бир жерибизди мисалы колубуз сынса же мисалы жаныбыз ооруса депчи. Анан бүгүнкү ошол жүрөктүн оорусу бар, эми бул мындай табигый оорулары ар кандай себептерден улам. Бирок бүгүн биз ошол жүрөктүн руханий оорулары жөнүндө кеп кылайлы деп атабыз агай. Жүрөктүн ошондой руханий оорулары дегенде руханий менен баягы материалдык же табигый оорулардын айырмасы кандай? Деги эле жүрөктүн руханий оорусу дегенде эмнени түшүнөбүз? Яни حدث عن أمراض القلوب ودواؤهما يعني ما مفهوم هكذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل القلوب مواضع نظره وجعل صلاحها سببا لرضاه وفسادها سببا لسخطه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من زكى قلبه واستقام على طاعة ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Şu ağayыбыз, Abdulbasit ağayыбыз ошол жүрөктүн оорулары, руханий оорулары жөнүндө сөз кылаардан мурда алгач сөзүн ырайымдуу, мээримдүү Алла Тааланын ысмы менен баштап, жана Алла Таалага мактоолорду айтып, Алла жүрөктөргө назар салуучу, жүрөктөрдөгү жакшы абалга ыраазы болуучу экендигин баса белгилеп, жана жөнөтүлгөн пайгамбар, акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга ысык саламын, салаваттарын жолдоду. Жана ошол сөздөрүнөн кийин Алла Тааладан баарыбызга жакшылыктарды тиледи. سؤال نطرحه على أنفسنا: هل القلب يصح ويمرض أم أنه لا يصح ولا يمرض؟ نعم، القلب يصح ويمرض، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى عندما قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى أنه جاءنا موعظة، والموعظة التي جاءت من الله هي القرآن الكريم، ثم عقب وقال شفاء لما في الصدور. وماذا يوجد في صدر الإنسان؟ إنه القلب. تبين لنا أن القرآن هو شفاء لهذه القلوب. إذن من هنا نفهم أن القلب الذي يشفى لا بد أنه كان مريض قبل أن يشفى. Ağayыбыз суроонун үстүнөн сөзүн баштады. Негизи дейт, ушул жүрөк ооруга чалдыгабы? Оорушу мүмкүнбү? Ооба дейт. Жүрөк ооруйт. Жүрөк таза дагы болот, таза дагы абалды сактайт, жана ошол эле учурда ооруга да чалдыгат дейт.
аны Кур'ан-ы Каримдagi аятты негизинде сөзүн ачыктады. Кур'анда ошол Алла Таала айтып жатат, силерге ушундай эме жөнөтүлгөн, насаат берүүчү жөнөтүлгөн деп. Ошол насаат берүүчү ал жүрөктөргө шифа катары дагы берилген деп. Аяттын маанисинде ушундай берилди. Бул жерден алып карай турган болсок дейт, чындыгында насаат берүүчү бул Алла Тааланын сөзү болгон ыйык Кур'ан, ал эми шифа, ошол Кур'ан шифа катары дагы жөнөтүлгөн. Демек бул жерден ушу алып чыга турган болсок, жүрөк ооруйт экен, анын шифасы да бар экен. ويقول سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ошо башка дагы бир аятта айтат, ушундай күн келет, мал дүйнөңөр менен келесиңер, бирок алар эч бир пайда бербейт. Бир гана силердин таза жүрөктүү абалыңар келүүңөр силерге ошол пайда берет. فالقلب السليم هو القلب المعافى من الأمراض، سواء كانت هذه الأمراض أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات أو أمراض أخلاق القلوب. Ошол жүрөктүн ооруларын карай турган болсок, жүрөктүн оорулары амрадыл шубухат, күмөнсүрөөнүн, шектенүүнүн оорулары бар. Анан шахават деп коет, мондай нафсибиз каалаган каалоолорубуздун эркибиз жетпей каалоолорубуз себеп болуп, биз ошол жаман нерселерге туш болобуз. Ошол дагы жүрөктүн оорусуна себеп болот. Андан кийин адеп ахлактуулуктун терси болгон, адеп ахлакты четке каккан учурда дагы жүрөк ооруга чалдыгат. ويقول سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض. للقلوب المريضة يقول عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ويقول سبحانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذه الآيات دلت على أن هناك قلب مريض. الله تعالى bir kança ayatta ошол insandын жүрөгүндөгү оорулардын бар болуусу жөнүндө аяттарды берген. Ошол аяттардын ичинден мунафык деп коет, эки жүздүүлөрдүн абалын чагылдырган аяттар бар дейт. Ошол эки жүздүүлөрдүн кылык жоруктары, жасаган иштери туура эмес болгондугу үчүн жүрөккө оору жугат. Жүрөккө руханий оору пайда болот. Мына ошол себептен бул аяттардан дагы жолго чыгып айта турган болсок, демек жүрөккө оору пайда болот. Жүрөктүн оорусу дагы бар, руханий оорусу. وهذا المرض لا يزول ولا يعالج إلا بالأدوية الإيمانية النبوية التي قال الله تبارك وتعالى عنها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Мына ошол жүрөктүн ооруларын кантип айыктырабыз, ага кандай дава, дармек табабыз дегенге келгенде, кайра эле ошол жогорудагы окулган аятты окуп, ошону далил берди. Я ayyuhallazina amanu qul marratan ukhra. وننزل من القرآن ما هو شفاء. Силерге бул Кур'ан момундар үчүн шифа катары жөнөтүлгөн деп ошол Кур'анга кайра ишарат кылып жатат да, жүрөктүн ооруларын дарылоо үчүн Кур'ан кайтып ошол зикир менен, ибадат менен кайра жүрөктү тазалоого мүмкүнчүлүк берилет. والمشكلة أن هذا القلب مرضه لا يؤثر على القلب فقط وإنما يؤثر على سائر الجسد. Бул жерде ушундай бир маселе бар дейт. Жүрөк оорусуна чалдыккан адам бир гана жүрөк эле оорубайт дейт. Бүтүн дене түзүлүшү, 12 саны, 6 мүчөсү, бүтүн дене түзүлүшү ооруга чалдыгат эгер жүрөк ооруй турган болсо. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Бул боюнча дагы сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан, денеде ушундай бир муштум эт бар, эгерде ошол түзүк болсо, таза болсо, аруу болсо, бүтүн дене таза болот, аруу болот. Ал эми ошол бир муштум эт бузулган абалда болсо, бүтүн дене бузулган болот. Билип койгула, бул жүрөк деп айтты дейт. إذن ما هو القلب
المريض لنتعرف على القلب المريض. القلب المريض قال هو القلب الذي أصابه انحراف أو ضعف عن الحق فابتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى ووقع في الغفلة وامتلأ بالشهوات أو الشبهات. Мына ушул жүрөк оорулары кайсылар, эмнелер деп суроо сала турган болсок, бул Алла Таалага моюн бербөө, мындайча баш ийбөө, итаат кылбай коюу, акыйкатты четке кагуу, туура жолдон адашып кетүү, жаман жолдорду басып кетүү, мына ушул баарды келип туруп жүрөккө оору болуп чалдыгат. يقول سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Мына Алла Таала дагы айтып атат, жүрөктөрүндөгү оору дагы ого бетер көбөйүп ооруй баштайт. لأن الله تبارك وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالإنسان الذي يختار الطريق الصحيح ربنا يمده فيه ويعطيه، والذي يختار الطريق السيء ربنا يعطيه أيضا ويمده فيه. İnsan ошол insanga берилген бул жашоодогу өмүрдө эки жол бар дейт. Эгерде туура жолду тандаган болсо, ал жаратуучусуна бет алат, Алла Таалага жакындайт. Эгерде туура эмес жолду тандаган болсо, анда Алла Тааладан алыстайт, туура эмес жолго башын салган болот. وهذا المرض هو ليس مرضا عضويا حتى نذهب إلى الطبيب فيعالجه أو يأخذ الدواء فيعالج هذا المرض، وإنما هو مرض روحي معنوي يجعل الإنسان في غفلة عن خالقه وعن بعيد عن الصراط المستقيم. Бул жүрөк оорусу ушундай оору денедеги ооруларга эч окшобойт. Денедеги кайсы бир жерибиз ооруй турган болсо, докторго барып туруп доктордун көзөмөлүндөн өтө турган болсок, ошол дене түзүлүшүбүздөгү ооруга шифа тапсак болот. Бирок бул руханий кир жүрөк оорусуна чалдыга турган болсок, аны бир гана ушул таат ибадат менен Алла Таалага моюн сунуу менен жана Алла Тааланын буйруктарын аткаруу аркылуу аны дабаласа болот. وأمراض القلوب التي تصيبها تتنوع ما بين أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وأمراض الأخلاق. Мына ошол жогоруда айтылып кеткен жүрөк оорулары, жүрөк ооруларына жетелеген иштердин бири нафсит каалаган нерселерге моюн суна берүү, анан шектенүү, шектүү нерселерге эч ойлонбостон туруп кол суна берүү, андан кийин ахлагыбызды, адеп ахлагыбызды бузуп салуу аркылуу жүрөктүн оорусуна чалдыгабыз. والأمراض التي تصيب الإنسان بالشك في دينه كضعف الإيمان والتردد في الحق والافتقار والافتتان بالأفكار الباطلة واتباع الأهواء والبدع. Ошол жүрөк ооруларынан болгон күмөнсүрөө, шектенүү иштери акыйкатты четке кагууга, Алла Тааладан алыстатууга, ушундай сыяктуу бир туура эмес жолго басып кетүүгө себеп болот. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، أي أن هؤلاء المؤمنين مفتونون في دينهم. هذا كلام المنافقين. Ушул аяттан алып карай турган болсок, эгерде ушул жүрөк ооруларына чалдыгып эки жүздүүлүк сыпатка ээ болгондордун абалын аятта айтып жатат. Булар ошол дин чанып, диндеги буйруктарга моюн сунбай, туура эмес жолдорго басып кетишет. فالذي لا يؤمن بالقدر هذا قلبه مريض. فالذي لا يؤمن بما وعد الله به المسلمين والمؤمنين والذين أو الإنسان الذي يفعل الخير في الآخرة هذا ضعف، هذا مرض في قلبه. Ошол жүрөктүн оорулары катары, эгерде тагдырга, Алла Тааланын жазмышына моюн сунбай, баш ийбей же болсо ишенбей коюу, бул дагы жүрөктүн чоң ооруларынан. Ошол негизинде жүрөк ооруп, жыйынтыгында ыйманы алсыздайт. من يتبع أهل البدع من يتبع أهل الضلال هذا في قلبه مرض. عندما الإنسان يتبع الافتتان، يفتتن بكل ما يراه ويمشي خلف كل ناعق، هذا مرض في القلب أيضا. Ошол туура эмес жолдорду басып жүргөндөрдүн артынан ээрчип, алардын жасаганын жасап, ушундай туура эмес аларды ээрчип, алар менен чогуу бирге болсо, бул жүрөгүнө толугу менен оору алып келет.
ошондой эле жаман жолдордо жүргөндөрдү ээрчий берсе жыйынтыгында акыйкатты четке кагып акыйкатты уккусу келбей калат. وهذه كلها من أمراض الشبهات. أما أمراض الشهوات فتجد أن الإنسان ينقاد خلف رغبته المحرمة، يمشي خلف شهواته، يبالغ في حب الدنيا، يفرط في حب المباحات، الإفراط في حب المباحات وفي الشهوة الجنسية المحرمة وفي حب الرياء والشهرة. Мына ошол жогорудагы жүрөк ооруларынан биринчиси шубухат, шектенүү, күмөнсүрөө, бул мунафыктарга таандык бир ахлак болгондугу үчүн алар жөнүндө айтылган аяттар айтылды. Ал эми жүрөктүн оорусуна дагы себепкер боло турган нерсе бул шахават деп коет. Шахават бул ошол нафсинин каалаган нерселерин эч ойлонбостон эле аткарып кете берүү, арамга түшүп калуу да, кыскасы эч кандай өзүнө тизгинин тартпай туруп кайдыгер бир мамиле жасап жаман жолдорго эч ойлонбостон жасай берүү. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة. وعبد الدينار والذي يركض خلف الدينار والدرهم، الذي يجري خلف الدنيا، يقول تعس هذا أي أن حياته كلها ضنك وتعب. وتعب عبد الخبيصة هو الذي يبالغ في حبه للملذات البسيطة كالطعام والرفاهية ويصبح مستعبدا لهذه الأمراض. تعس بمعنى أن حياته كلها تعب ومشاكل. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтылып кеткендей, динарга, дирхамга, алтынга ушундай нерселер менен алектенип, өмүрүн ошону менен короткон адамдар жөнүндө айтылат дейт да хадисте. Ал адамдар ошол нерсеге кул болууга жөндөмдүү, кул болууга байланып калган. وأمراض الأخلاق القلبية قلنا الأمراض ثلاثة أنواع: أمراض شبهات وشهوات، وأمراض الأخلاق القلبية كالحسد والغل والحقد والكبر والرياء. فهذه كلها أمراض تصيب القلب لكنها تظهر على أخلاق الإنسان، على أخلاق الذي يحمل هذا القلب. Мына ушул айтылып жаткан жүрөк ооруларынан бирөөсү күмөнсүрөө, экинчиси мына нафсиге азгырылуу, үчүнчүсү ошол ахлакты бузуу жолдору. Бул адеп ахлакты буза тургандардын эң башында текеберленүү, кек сактоо, көрө албастык кылуу, кызгануу, ушундай бир адамга жат көрүнгөн, баягы адамдын асылдыгын жокко чыгарган сыпаттарга ээ болуу, бул жүрөктү түздөн түз таасирин тийгизип, жүрөккө оору пайда алып келет. وهذه الأمراض لا تخفى على أحد، فكل إنسان يعرف نفسه إذا كان مصابا بهذه الحسد، أي أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين وتأتي إليك، فهذا الحسد. الغل أن يعني يملأ قلبك الحقد على هذا الإنسان، هذا مرض من أمراض القلوب. كذلك الكبر، التكبر على الآخرين، بطر الحق وأن لا تعطي الناس حقهم. والرياء هي حب الشهرة والسمعة بما ليس فيك. Мына ушул жүрөк ооруларынын жогорудагы текеберленүү, кызгануу, көрө албастык, ичи тарлык, бирөөнүн жакшылыгына сүйүнбөөчүлүк, ушу сыяктуу бир адамдагы жат көрүнүш сыпаттар бул жүрөккө түздөн түз оору алып келет. Бул мисалы ала турган болсок, текеберленүү, адамдардан өзүн жогору көрүү, бой көтөрүп, кызгануу, бирөөнүн жакшылыгын эч качан көргүсү келбейт. Рия деп коет, ошол жүрөгүндө кожо көрсүн, эл көрсүн үчүн жасалган иш. Негизи мусулман киши ар бир жасаган ишинде Кудай ыраазы болсун деп жасаш керек. Ал эми риясы болгон, баягы кожо көрсүн сыпатты болгон инсан бул дагы жүрөгүнө оору алып келет. طب ما هي الأعراض، ما هي الصفات التي يعني تظهر على صاحب هذا المرض القليل، على صاحب القلب المريض حتى يعرف نفسه أنه مريض؟ أول هذه الأعراض، أول هذه الصفات ضعف الإيمان وترك الطاعات. Мына ошол жогоруда айтылган жүрөк оорулары эмнени алып келет? Биринчиден Алла Таалага ибадат кылуудан алыстатат. الأمر الثاني قسوة القلب وعدم التأثر بالقرآن الكريم أو بالموعظة. Акыл насааттарды, жакшы сөздөрдү, насааттарды угууда ал уккусу келбеген бир абалга түшүп калат.
تجد قلبه قاسي كالحجر، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا الجبل العظيم يتأثر من القرآن، وصاحب القلب المريض لا يتأثر بالقرآن. Мындай ооруларга чалдыккан, жүрөк ооруларына чалдыккан адамдын жүрөгү кадимгидей таштай болуп катып калат. Ушул ооруларга чалдыккан адамдын жүрөгүндө бир боштук пайда болот да. Эми буну Кур'ан аяттарына назар салып карай турган болсок дейт, биз Кур'анды дейт Алла Таала айтып жатат. Тоого түшүргөнүбүздө, тоонун үстүнө түшүргөнүбүздө тоо коркконунан ээрип кетмек. Мындай чытында ушул моюн сунгандыгы үчүн, корккондугу үчүн ал аны көрөт элең, тоону көрөт элең, ал ээрип кетмек мындай болуп. الأمر الآخر حب الشهوات والانغماس فيها والانغماس في المعاصي والابتعاد عن الإيمان. حب الشهوات، شهوات النفس. Ошол нафсибиздин каалоолорун аткарып, шахаваттарыбызды дайыма эле аткарып жүрө бере турган болсок, анда бул ыймандын алсыз болуусуна себеп болот. Жыйынтыгында жакшылык кылууну жек көрө баштайт. الانشغال بالدنيا وزينتها عن الآخرة. Дүйнө менен алектенип калат да акыретин унутка калтырат. يقول الإمام علي رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تموت، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أي أن الأعمال التي تكون لله وتكون للآخرة عجل بها، افعلها على عجل. أما الأعمال التي تكون للحياة الدنيا فيمكن أن تتراخى فيها وتفعلها بعد ذلك. Негизи жашоодо биз орто жолду кармануу керек. Буну Азирети Али радыйаллаху анхунун сөзү менен дагы айтып, негизи жашоодо дейт, бул дүйнөдө эч өлбөй тургандай бир аракет кылуу, акыретке дагы мына азыр өлүп кала тургандай даярдык көрүүнүн камында болуш керек. Бул дүйнөдө дагы жасаган ишиңди мыкты, сапаттуу, жакшы жасап туруп, жыйынтыгында акыретиңе дагы даярдык көргөндө азыр эле өлүп каламын, эртең өлүп калышым мүмкүн деп шашып ушу жакшы иштерди жасап калууга аракет кылышың керек. فهذا القلب المريض تجده يفقد الشهية، يفقد شهية التأثر بالقرآن، كما أن الجسد عندما يمرض يفقد الشهية للطعام. تجد هذا القلب المريض أيضا هو يفقد الشهية، فهو لا يريد أن يسمع القرآن ولا يريد أن يسمع إلى الذكر. Денебиз ооруга чалдыкканда, жеген ичкенден алсырап, жегибиз келбей, мындай өзүбүздү тамактан тартып калганыбыздай, адам баласынын жүрөгү руханий кирлерге оролуп, руханий ооруга чалдыга турган болсо, насааттарды, улуулардын сөзүн, Куранды угууну, ушу зикир кылууну мындай жактырбай, мындай эме кылып, жийиркенин сыяктуу мындай колун түртүп калат дейт да. Ошол себептен жүрөк оорусуга абайлап караш керек. لأن هذه الأشياء، قراءة القرآن، ذكر الله، حضور مجالس الذكر، هي الشفاء، هي العلاج، هي غذاء القلب. Жүрөктүн ооруларына шифа катары Алла Тааланын китеби болгон ыйык Куранды көп окуу, Алла Тааланы көп эстеп зикир кылуу, жана аалымдарыбыз менен чогуу биргеликте олтуруу, жана ушул сыяктуу акыл насааттарды көбүрөөк окуу жүрөктүн дарылануусуга себеп болот. وكما أن الجسد عندما يكون مريضا لا يقوى على أداء الأعمال، لا يستطيع أن يفعل شيء، كذلك القلب المريض عندما يكون مريض يكون لا يستطيع أن يؤدي الطاعات، لا يستطيع أن يؤدي الصلوات، لا يستطيع أن يؤدي الذكر. سبب ذلك هو الضعف عن القيام بالطاعات. Мына ушул денебиз эгерде ооруп, кандайдыр бир ооруга чалдыкканыбызда, биз отурган жерибизден өйдөгө туруп, мындай жакшы иштер жасаганга алсызырап калгандай эле, жүрөк оорусуна чалдыккан инсан дагы Алла Тааланын буйруктарына аткарууда алсыз болот. Ошол себептен жүрөк ооруларынан, руханий оорулардан сактап жүрүш керек. فتجد مثلا الصلاة من أصعب العبادات على قلب الإنسان المريض. Жүрөгү ооруган адам үчүн, мисалы дейт, намаз аябай оор болуп көрүнөт. يقول تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة. Мына ушул жөнүндө Алла Таала айтып атат, бул ушундай бир улуу иш, ал бир гана корккондор үчүн жеңил. النقطة الأخرى الاشمئزاز عند ذكر الله والفرح عند والسرور
عند اللهو واللغو والباطل، كما يقول سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين دونه إذا هم يستبشرون. فتجد هذا الإنسان صاحب القلب المريض قلبه عندما يسمع القرآن، عندما يسمع الذكر يشمئز قلبه، ينفر ولا يكون مستريح، لكنه عندما يسمع مجالس اللهو يكون فيها يكون مسرورا. Ушул сөздөрүн мындай бир мисал менен айтып өттү. Адамдын жүрөгү ошол руханий ооруларга чалдыкса, ал Куран окулуп жатканда же бир аалымдардын сөзү айтылып жатканда, жакшы сөздөр айтылганда ушундай уккусу келбей, кулагына бармактарын тыгып алгысы келип, качып кеткиси келип ушундай бир абалга түшөт дейт. Ал эми жүрөгү ошол эле адам дейт, баягы жүрөгү ооруга чалдыккан адам гыйбат, ушак айын, жаман сөздөр же болсо музыка сыяктуу мындай бир шайтаний бир амалдар болсо жактырып угуп калат дейт да. Мындай адамдын жүрөгү ооруга чалдыккан болуп эсептелет. حتى لا يدركنا الوقت نتعرف على أسباب هذه الأمراض، أسباب أمراض القلوب. قال منها الغفلة عن ذكر الله تعالى، فيقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض عن ذكر الله سبب من أسباب مرض القلوب. Жүрөгү ооруга чалдыккандардын жашоо себептери ушундай. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ким биздин зикирибизге жүз бурса, мындайча жүзүн артка бурса, жүзүздөн жүзүн буруп салса, анын жашоосу ушундай бир кайгы капа, машакаттуу бир кыйынчылык менен болот. سبب آخر اتباع الهوى والشهوات. Шахават жана ушундай бир нафси каалаган нерселерге ээрчип жүрүү дагы анын жүрөгүн ооруга чалдырат. السبب الثالث رفقة السوء. Жаман достор менен чогуу бирге жүрүү дагы бул жүрөктүн оорусуна себеп болот. سبب رابع الابتعاد عن القرآن والسنة. Кур'ан жана сүннөттөн алыс болуу дагы бул жүрөгүнүн оорусуна себеп болот. فالإنسان إذا أهمل هذه الجوانب، أهمل ضعف الغذاء الروحي يسبب له مرض القلب، وإذا هو كانت له رفقة سيئة، أصدقاء سوء، أيضا تميت قلبه وتؤدي إلى مرض قلبه، وإذا اتبعها نفسه وشهواتها فإنها أيضا تؤدي إلى مرض قلبه. Жүрөгүнүн ошондой ооруга чалдыгып, жүрөгүнүн өлүп калуусу ошол жаман достор, жаман чөйрө, Алла Тааланын буйруктарына баш ийбөө, туура эмес жолдо басып кетүү бул жүрөктүн ооруларына түздөн түз таасир этет, себеп болот. أختم بعلاج القلوب، وهذا أمر ضروري ومهم. كيف نعالج هذه القلوب المريضة؟ Эми ушул жүрөгү ооруган жүрөгүбүздү кантип айыктырабыз? Ошондагы жол жобосун бир аз айтып өтөйүн. أولا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة الصادقة النصوح. Туура жолду тандап, тобо истигфарларды көбүрөөк кылып, акыл насааттарды көп угуш керек. يقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Биргеликте чынды Алла Таала айтып жатат. Эй иман келтиргендер, ошо биргеликте чогуу тобо кылгыла, күнөөңөрдү Алла Таала кечирсин. علاج آخر قيام الليل. Түнкү вакыттарды пайдаланып түндө тургула. وكثرة مناجاة الله تبارك وتعالى وذكر الله وتلاوة القرآن. Алакан жазып Алла Таалага көбүрөөк дуа кылгыла, көбүрөөк Куранды тилават кылгыла. يقول سبحانه وتعالى في هذه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Алла Таала айтып жатат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Жүрөктүн ушундай жагымдуу маанай тартуулануусун бир гана зикир менен болот. كذلك مصاحبة الصالحين، مصاحبة الصالحين ومجالس العلماء وحضور مجالس الذكر وتجنب مواطن الفتن ومحاضن الفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو من يصادق. Жакшы жолдо жүргөндөр менен, салихтер менен чогуу биргеликте жүрүү, чөйрөнү оңдоп, чөйрөдөгү досторун, жакындарын, жакшы адамдар менен чогуу бирге болуу, бул ошол жүрөктүн ооруларынан кутулуунун бир жолу. Ошол себептен пайгамбарыбыздын бир хадисин эскерип өттү. Сен мага досуң кандай болсо, ошол досуңдун мүнөзүнө сенин дагы мүнөзүң калыптанат. Эгерде жакшы болсоң, сен жүрөгүң ошондой таза болот. والإكثار من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
Köp Allah Taalаны эстеп, пайгамбарыбызга көптөгөн салаваттарды айтып туруш керек. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуа кылган. О жүрөктөрдү түз жолго салуучу биздин жүрөгүбүздү түз жолго түздөй көргүн деген. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بشفاء قلوبنا وبسلامة أبداننا من كل مرض. Allah Taala'dan tilep ötömүn биздин денебизге дагы ден соолук берсин, жүрөгүбүзгө дагы түздүк, амандык берсин. Баарыбызга Алла Таалам жакшылыктарын тартуу кылсын. Чоң рахмат. Ошол бүткөл айткан насааттарыңыздар өз дарегине жеткен болсун. Мен дагы ыраазычылык билдирем. Албетте бул жүрөктүн руханий оорулары дегенде ошол көрө албастык, эки жүздүүлүк, кызгануу жана ошондой эле ушак сүйлөө, жаман көрүү, текеберленүү болуп эсептелет. Бул чындап эле өтө оору нерсе. Булардан кутулуунун жолдорунун эң башында ошол Алла Таалага жакындоо, Алла Таалага ибадат, зикирлерди көбөйтүү, анан эң негизгиси жакшы чөйрө, жакшы дос чөйрөлөр менен болуу дагы бул ошол ондой жүрөктүн руханий оорулардан алыстатат жана азайтат. Анткени ошо пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадисинде айткандай, момун мусулман өзүнүн досунун, жакындарынын, курбуларынын дининде болот. Мындайча айтканда, жакшы чөйрөбүз, жакшы досторубуз болсо, жакшы адамдар менен бирге болсок, бул нерселерден алыс болобуз. Баягы кыргызда айтат го, жакшыга жанаш, жамандан адаш деп. Ансыңары баарыбызга ошол бул Рамазан айы себеп болуп, Рамазанга бир мүмкүнчүлүк кылып, өзүбүздөгү руханий оорулардан арылганга бир мүмкүнчүлүк ай. Анткени жүрөктүн руханий ооруларын бир гана билүүчү адамдын өзү да. Бул себеби ичиндегини бардык адам биле бербейт. Ошондуктан өзүбүздү эсеп кысапка алып, өзүбүздү өзүбүз танып, бул жаман адаттардан, жаман сапаттардан, жаман оорулардан оолактасак дагы болот деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.